Ош Ноокат жолу, Ош Ноокат. Сел каптады Ош Ноокат жолу. Заканста жаңы менен каптай берет да мына суучу. Тостуруп ойнап мына чукурду, чукур болгон ары сайга жүрүш керек. Алып кирип кетет айылга. Жаңы менен айылгачы. Мына садик, падик, мейдан арма таштан балдарын таштагы үйлөр полный капталат. Жеп кетти полный мына жол эле, мына жерден баштап жерди үзөчү. Bunların oyunlar yok. Bunlar oyunda bu yıl gücünde cevap bitirgenler de. Bunlar oraya çizgiler başkanı gömüp başka bir metreye çıktı da bunlar videonun zaboruna çoğulga selden kullanımı bir metreye çıkıp gitti de. Videonun komnastalarına tolgan videonun sularını hem buna hemşesin balları gelip yardım kılıp bu sularda beri atacak. Altılarda qattiq жаңбыр жağdı, мөндүр жağdı. Мөндүр жağandan анан sel geldi. Sel geldi, şunu бар жоққа кирип кетти. Анал жердеги көпүрөбүз кичине, суу батпай калып аркага тепти. Сарайларыбыз белчеден болду. Малдарыбызды зоргап чыгып калдык. Апрель күні райондық жарандық қорғану комиссиясы тарабынан жерінде иш алып барылып үйлер такталды. Жалпысына 70 турак жайдан тамакка жерлерине, 17 турак жайдан жертөлөрүнө суу кирген жана ички чарбалык жолдор жараксыз болгон. Айыл өкмөт тарабынан 4 дана техника тартылып иш алып барган, 1 дана погрузчик, 1 дана экскаватор, 1 дана портер, жана 1 дана КАМАЗ жүргүзүүчү техникага тартырып, ички чарбалык жолдор жана каналдар калыбына келтирүү жумуштары жүргүзүлөт. Ал эми 2024 жылы 23 апрель күнү 4 дана техника тартылып, ички чарбалык каналдар жана ошондой иш чарба жолдор калыбына келтирилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 20 куткаруучу тартылып, 2024 жылдын 22 апрель күнү 17 турак жайдын жертөлөрүнө сел суулары создуруп алынган. Ал эми 23 апрель күнү 4 турак жайдын жертөлөрүнө сел суулары создуруп алынган. Андан сырткары таза суу булагында тазалоо иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы эле февраль айынын башында бир эскертме берилген, айыл өкмөттөрдүн деңгээлине чейин. Андан кийин мына сел процесстери өрчүй турган жаз жай айларына деп туруп, кайрадан дагы бирден эскертме берип кеткенбиз. Анан белгилеп кетчү нерсе, бул жерде 2022 жылда май айында сел жүрүп, могул сел сууларын өткөрүп кетүүчү мына канал жок эле андачы, бир арык эле болчу. Ошондо мына жерде жаңы конуштагы бир топ үйлөрдү каптап кеткенден кийин биз сунуш берип туруп, мына силаторный канал деп коебуз. Ушуну каздырып кеңейтип чыкканбыз, өткөрүмдүүлүгүн жогорулатып. Кечеги күнү сел процессине бул канал өзүнүн милдетин, функциясын так аткарып берди.